Sen жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені, сен жоқсың. Silkway Star эл аралык сынагынын катышуучулары казак ырларын өз эне тилдеринде аткарышты. Эскерте кетсек, өткөн дем алыш күндөрү Жибек жолу Silkway телеканалынан долбоордун 3-чү эпизоду чыкты. Анын жыйынтыгы боюнча өң көп упайды Түштүк Кореядан келген Кэнди Стоу жана өлкөнүн өкүлү Алем алды. Айта кетсек, ал бардык 3 турдун жыйынтыгы боюнча лидерликти сактап калды. Экинчи орунда Армениядан Саро Геваргян, үчүнчү орунда Грузиядан Автандил Абисламидзе турат. Ал эми Түркмөнстандан келген катышуучу Давран Шамыев долбоорду таштап кетти. Конечно, очень грустно покидать конкурс так рано, потому что впереди еще было... Албетте, сынактан эрте кетип калганым абдан өкүнүчтүү. Анткени алдыда дагы даярдалган шоу, ар кандай материалдар, жанрлар, ар кандай багыттар бар болчу. Ошол эле учурда мен жашоомдун жаңы барагынын жакшы башталышын сезип жатам. Silkway Star бул барактын башталышы болду жана бул барактын уландысы жаркын болот деп ишенем. Анткени биздин досторубуз менен кызматташуу үчүн көптөгөн жаңы идеялар пайда болду. Еще много новых идей для коллабораций с нашими международными друзьями.